Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Сабак даярсыңарбы? Анда балдар, сабагыбызды баштайбыз. Экранга көңүлүңөрдү бурасыңар. Бүгүн биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Ачык болсун асманыбыз, жарык болсун маанайыбыз, мээрим төккөн күндөй болсун ар бир күнгү маанайыбыз. Маанайыбыз ушу күндөй ачык болсун балдар. Алтын эреже. Берилген маалыматтарды коюп угабыз. Алган маалыматтарды эсибизге сактап калабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Көрүнүп жатабы силерге? Кайсыл эки сандын көбөйтүндүсү 24? Кана айтабыз. Тесттен иштейбиз балдар. Туура. 3 жерде 8. Азамат дагы 4 жерде алтын 24. Дагы 4 жерде алтын 24. 9 жерде 2 Жок, 24'tü табабыз биринчи. 8 жерде 3'ün 24. 6 жерде 4'ün 24. 6 жерде 4'ün 24. 6 жерде 4'ün 24. Дагы 6 жерде 4'ün. Дагы карайбыз. 8 жерде 3'ün 24. Айтылды. Андан башкасын да карайбыз. 24'tü бирге көбөйтсөк канча болот балдар? 24. Эми кайсыл эки сандын көбөйтүндүсү 18 болот балдар? Аелита 6 жерде 3'ün туура. Дагы 2 жерде 9'un. 2 жерде 9'un туура. 2 жерде 9'un. Дагы 2 жерде 9'un. 6 жерде 3'ün 18. 6 жерде 3'ün 3 18 жерде 6'ın. туура. 2 жерде 6 жерде 18. 9 жерде 2. 9 жерде 2 айтылды балдар. Бул жерде калгандарын айтылачы. 18 Туура. Эми кайсыл эки сандын көбөйтүндүсү 12 болот? 6 жерде 2. Туура. 2 жерде 6. Туура. Дагы туура. Азаматсыңар балдар. Мен силер менен сыймыктанам. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар көбөйтүү амалынын касиеттери. Эми балдар, сабагыбыздын максаты көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети жөнүндө түшүнүк аласыңар. Мисал маселелерди так туура эсептегенге көнүгөсүңөр. Тактыкка, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Карайбыз. 462-ни карайбыз, бүтөбүз. А кошулган Б барабар Б кошулган А барабардыгын түшүндүр. Бул кошуунун кайсы касиетин сүрөттөйт? Кайсы касиети балдар? Орун алмаштыруу касиети. Орун алмаштыруу касиети. Демек 612 жана 270 санында иштеп көрөбүз. 612ге 270'ti коштук. 882 болду балдар, Эми орун алмаштырып 270ге 612'ни коштук дагы 882 болду. Үнү базалгылачы? Барабар болот. Демек, экөө бири-бирине барабар. Кошууда орун алмаштырып кошулган
Сумма өзгөрбөйт. Бул жерден карайбыз. Актан менен Акылай 3 катарга 4төн тик бурчтук чийишти. Алар канча тик бурчтук чийгенин эсептешти дейт. Акылай 4 көбөйтүү 3 барабар 12 деп эсептеди. Ал эми Актан 3 көбөйтүү 4 барабар 12 деп эсептеди. Экөөнүн тең жообу 12 чыкты. Балдар карайбыз. Ооба. Сандарды ар кандай иретте көбөйтсө болот. Көбөйтүүчүлөрдүн орун алмаштырса, көбөйтүүсү өзгөрбөйт. Башкача айтканда, көбөйтүүнүн да кошууда эле орун алмаштыруу касиети бар. Ар кандай эки санды А жана Б деп белгилесек, А көбөйтүү Б барабар, Б көбөйтүү А барабардыгы жазылат. Демек, 4 көбөйтүү 3 барабар 3 көбөйтүү 4 Менин бажабыз балдар. Бул кошуунун, көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети. Эсиңерге сактап алгыла. 463'tü карайбыз. Бул жерде берилген туюнтмалардан бир нече барабардык жаз дептир. Актан менен Акылай 5 көбөйтүү 6 барабар 6 көбөйтүү 5 деп жазды. Дагы кандай барабардык түзсөк болот? Айсезим 5 көбөйтүү 3 барабар канчага? 3 көбөйтүү 5. Туура. Дагы? Айелта? 6 көбөйтүү 5. 5 көбөйтүү 6. Акыл менен Акылай айтып койгон. Башкасын айтабыз. 18 көбөйтүү 1. 1 көбөйтүү 18 көбөйтүү. Азаматыңар. Кийинкилерин дагы ушундай жол менен иштейсиңер. 464'tü карайбыз. Асы. А барабар 12, Б барабар 15. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетинин тууралыгын текшер. Кандай кылып түзөбүз? 12'ni көбөйтөбүз 5'те барабар. 15'ке. 22 жеке. 12'ni көбөйтөбүз 15'ке барабар. 12'ni көбөйтөбүз 15'те. 15'ti кайра эмнеге көбөйтөбүз? 15'te кайра 12'ge көбөйтөбүз. Азаматыңар. 12. Эми Б-сында М жана Н тамгалары менен көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин жазасыңар. Мына бул жерде турат, көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетинин формуласы. Ушул боюнча иштейсиңер. 465'ti карайбыз. Бала бакчага оюнчуктарды алып келишти дейт. Оюнчук машина 60 экен. Алардын арасында күрөкчөлөр болсо, оюнчук машинадан 3 эсе көп экен. 3 эсе көп. Ал эми чака күрөкчөдөн 85'ке аз экен. Бала бакчага бардыгы канча оюнчук алып келишиптир? Силер балдар чыгаруудан жазып аласыңар. Биринчи күрөкчөнү табасыңар. Күрөкчө канча балдар? Биринчи 60'га 3'тү көбөйтүү. Биринчи көбөйтүүнү аткарабыз. Канча болот? Көбөйтөбүз. Анан көбөйтөбүз барабардыгы 80. Канча болот? 60'ды 3кө көбөйтөбүз. 60'ды 3кө көбөйтөбүз. Адан 185'ке кемитебиз. 180'ден 85'ti кемитебиз. Экинчисинде 95 жеке. 95 азаматсың. Андан кийин бардыгын кошуп чыгабыз. 60'ты, 180'ди, 95'ти. Канча болот? 175. Канча болот? 175 жеке. Жок, туура эсептейбиз. 275. Жеке 270. Жок, жакшылап эсептегиле. 95'ке кошосуңар, 180'ди ага кошосуңар, 60'ты канча болду? 180.
кошуп туура 335 деп туура Эжеке. 335 чыкты азаматсың. Кийинки эсепке өтөбүз. 466 335 Эжеке. азаматсыңар. 335. Болуптур азаматсыңар. 466-ны карайбыз. Биринчиси. 466-да бизге мамынча түрүндө жазылгандарды мамынчада жазасыңар. Ал эми сапка жазылгандарды сапка жазып эсептейсиңер. Кана бир экөөнү кошуп көрөлчү. 42875-ке 995-ти кошуп көргүлөчү, канча болот? Эжеке мен айтайынчы. Айта кой. 875. Айта кой. 870. Канча? Канча болот? 43870. Азаматсыңар. 43870 болду. Азаматсыңар. Эми 268 көбөйтүү 7 дегенди карайбыз. Көбөйтүп көрөлү. 5816 çıktı. Туура. Кимдики 1876 чыкса туура азаматсыңар. Эми балдар, сапка жазылган аягы 0 менен бүткөн санды бөлүүнү карайбыз. 8600 бөлүнгөн 100 канча болот? 86. Туура. 760. 9600'tü 10'a bölüp 86 Эжеке. 860. 960 азаматсыңар. Калганын өз алдыңарча иштеп коесуңар. 467-ни карайбыз. Бул жерде 960. 7-ни карайбыз. Тик бурчтук берилген. Тик бурчтуктун аянты 60 метр квадрат экен. А жана Б жагын табышыбыз керек. Ан үчүн карайбыз, актан кантип таптыр. А 60 метр квадрат жазып алыптыр. болушу мүмкүн. S барабар 60 метр квадрат деп жазыптыр. А канча, Б канча деп шартын жазып алды. Эми актан А барабар 2 метр дейт. Б барабар 30 метр деди. Эми актан аянтын табат. Ал S барабар А көбөйтүлгөн Б барабар 2 көбөйтүлгөн 30 деп жазып алды. 60 метр квадрат деп таап койду. Актан жообун туура тапты. Эми силер дагы айтып көргүлөчү, кандай кылып эсептесек болот дагы. Жактары кандай болушу мүмкүн? S барабар B көйтü A барабар 30 көйтü 2 барабар 60. Жок, бул актандын жообу. А силер дагы таап көргүлөчү. 30 барабар 30 60'tı 2'ge. Eceki 60'tı 2'ge bölsün. Тик бурчтук балдар. Бул тик бурчтук. Кайсыл эки сандын көбөйтүүсү 60 болот. Эстеп көргүлө. Seni boş kırıp da Эжеке. 60'tı 4'e bölün. 30 көбөйтүү 2. Аны актан таап койду. Дагы балдар эсептеп көргүлөчү. Кайсыл санды өзүн көбөйтсөк ошол сан чыгат. Силерге жардам берейин. 60 көбөйтүү 60 чыгат. Канчаны? Онга 6'ны көбөйтүү Туура. Демек, бир жагы 10 сантиметр, бир жагы 6 сантиметр болушу мүмкүн экен, Дагы 20 ешким көбөйтсүн 60 болот. туура азаматыңар. Бир жагы 20, бир жагы 3 метр болушу мүмкүн экен. Дагы ушундай жообун издеп дептериңерге жазып коесуңар. Кийинки тапшырма. Балдар, бүгүнкү өткөндөрүбүздү бышыктап алалы. Актан менен Акылай бизге тест дайындап койду. Карайбыз. Кошуунун кандай касиетин билдиңер? Орун алмаштыруу, кураштыруу, ооз-эки кошуу. Orun almaştırı. Азаматыңар туура таптыңар. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин тап. Кана? 14 koşu 2 koşu 10. Жок балдар.
көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин. 12 Азаматыңар орун алмаштырып көбөйтүүдө эмне өзгөрбөйт? Көбөйтүндү. Туура, көбөйтүүндө өзгөрбөйт. Көбөйтүндү. Азаматыңар 100'ді 25'ке көбөйтүп бергилечи, ақтан сурап жатат. 25 500 чыгат. 2500. Азаматыңар 2500. орун алмаштыруу касиетин тап. 2500. Азаматыңар кошуунун орун алмаштыруу касиетин тапкыла. 25 qo'shma 5 barabar Кайсынысы? Биринчисиби, экинчисиби, үчүнчүсүбү? Азаматыңар туура. Азаматыңар мына актан менен акылай силерге абдан ыраазы болуп атат. Сабакка силер активдүү катыштыңар. Бүгүнкү сабакты эң жакшы түшүндүңөр. Мага айтып бердиңер. Азаматыңар үйгө тапшырма 468 мисал. 460 qancha? 468 мисал. Балдар, сабакка катышып бергениңерге чоң рахмат. Баарыңарды эң жакшы деп баалайм. Берилген тапшырмаларды аткарып, WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп жибергиле. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.